Саламатсыңар, кымбаттуу кыргыз элим, достор, баарыңыздарга чоң салам. Өзүңүздөрдөн эмне жаңылык? Көптөн бери көрүшүп элекпиз. Менде болгон жаңылык мына бул. Эми ушул кыргыз элине кызмат кылган легендарлуу менин чачымды эс алууга жибердим. Ушул ал да чарчап кетти. Аябай чарчап кетти. Сөздөрдөн, көздөрдөн дегендей. Негизи ойлонуп көрсөм, чачты алып койсо болот, көйнөктү которуп койсо болот, башка өңгө. Ал эми адамдын ички дүйнөсүн, мүнөзүн, көңүлүн, жүрөгүн өзгөртүү өтө кыйын. Акыркы маалдарда бул менин өзүмдүн сезүүм, адамдар өтө кайдыгерлик болуп кетти. Өтө кайдыгер болуп кетти. Ташбоор, мурункудай боорукелчилик жок. Өтө көп өзүмчүлдүк көбөйдү окшойт адамдардын арасында. Бул да болсо эми пейилдин канча оңолсо ошончо биз жан дүйнөбүздөн, көңүлүбүздөн кеттик окшойт деп ойлойм. Ошо жакшы нерсени жакшы деп айтууга, ушул адамдын бир кубанычын, адамдардын бир жакшы мындай ийгилигин колдоо, ошол эки менен кошо сүйүнүү, кубаттоо деген нерсени таптакыр унутуп калдык окшойбуз. Өзүмчүл болуп кеттик. Менин оюмча ушундай. Силердики билбейм кандай. Адамдар өтө эле ошол бир жаңсыл, өтө мындай айтканда ташбоор, ташбоордон дагы кайдыгерлик көбөйдү окшойт элдин арасында. Мен ошондой сезип атат окшойм. Башкана деле болсо керек. Адамдар эч качан башка бир нерсеге кубанбайт. Өз башкалардын ийгилигине кубанбайт. Ошол только жалгыз гана өзүнүн ийгилигине, өзүмчүлдүгүнө өтө мындай айтканда кубанып, өзүмчүл болуп кетти деген да. Ошондуктан бул жашоо кыска өтө. Өзүңөр билесиңер, 100 берсе деле бул кыска. Айрыкча жаш өткөн сайын муну жакшы биле баштайт экенсиң. 50 жаштан улам бир башкача сезимдер келе баштайт экен. Муну элден өткөндөр билип атса керек. Ошол ар жагы уже жакшы эле калат. Мындай айтканда карылып кетет. Кыскасы, ачык сөз менен айтканда. Ошондуктан ушул кыска өмүрдө, бизге берилген өмүрдө бири-бирибиздин көңүлүбүздү калтырбай, бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, колдон келишинче жакшы сөздөрдү айтып, жакшы белектерди берип, ошондой нерсе кылсак, биздин кийинки артыбызда келаткан балдарыбыз, кийинки муунга да жакшы нерселер өтмөк. Бизге эле негизи биздин ата-бабаларыбыз абдан жакшы нерселерди бизге алып келип берген. Ошол нерселерди кыргыздын пейили, билесиздерби, баягы илгери мен кичинекей кезимде мисалы үчүн үйдө туз жок калса, жүгүрүп барып кошунакынан туз сурап келчүбүз, нан деле сурап келчүбүз, ак туз сурабай берчү. Көп нерселерди. Анан кийин бирөөнүн үйүнө барып түнөп калуу, анан бири-бирине мындай айтканда эч кандай ар жагында мындай айтканда жоопкерчилиги жок, мындай карыз болбогон бир мамилелер бар эле да. Бир нерсе берсең, аны деле мындай Кудайдын алдында, Кудайдын жолунда деп садака сыяктуу кылып деле көп нерселерди берип, мындай бири-бирибизге жакшы мындай жардам берелик. Азыр болсо баары эсептелишкен боюнча калды. Эсептелишкен деген нерсем, бул мага муну берген, мен ошону берем, бул мага 50 сом берген, 50 сом берем, же болсо буга 100 сом берген, 100 сом берем, бул мага эч нерсе берген эмес, бербейм деген бир момундай бир бергенге берген бир жашоо азыркы маалда ушул мындай айтканда пейил, баардык нерсе жетишип турган маалда ушул көңүл, пейил жетишпегендей болуп турат.
Бул мен өзүмдүн сезген нерсемди айтып атам. Мүмкүн баарыңардыкы эместир. Адам болгон сайын ошончо пейили кетет деген туура окшойт. Мен бул нерсени жалпыга айткым келет. Ошол пейилдерди оңдоп, бири-бирибизге жардамыбызды унутпай, ушундай кылсак, көңүл уруп жүргөн адамдардын көңүлүн көтөрөт дегендей, мен ушул нерсени бүгүн айткым келди. Себеби дегенде мисалы үчүн адамдын көңүлүн калтыруу бул өтө оор нерсе экен. Көңүл дегенди өзүңүздөр билип атасыздар. Канча байлыгың болсо дагы, ошончо бир чулгап алтынга ороонуп алган үйүңдө жалгыз калсаң, катышың жок калсаң, туугандардан чыксаң, достордон чыксаң, бала бакканын баарын кубалап жиберсең, өзүңдү карап отурсаң, мисалы үчүн бир күн жыргайсың, 2 күн жыргайсың, 1 жыл жыргайсың, андан кийин уже мындай башкача бир жан дүйнөңө, көңүлүңө бирдеме жетишпегендей болуп, андан кийин өмүрүң супсак, бактысыз өтөсүң деп ойлойм. Ошондуктан көңүл бул эң бийик нерсе. Колдо бар бир туугандарды, ата-энени эң биринчи, ата-эне өтүп кетсе, колдо бар бир тууганды, көзүттүрүп бир туугандарыңарды, досторуңарды мындай караш керек деп ойлойм да. Көңүлүнчү эми мурун көңүлдөрү алышып, жакшы катышта жүргөн достор бар, туугандар бар дегенде, эми ошонун арасында да ушул нерсе болбосо деп ойлойм. Себеби дегенде мен өзүм атагым катуу чыгып турган маалда айланамда досторум көп эле, аябай. Досторум толтура эле. Бүгүнкү күндө эч кимиз деле жок. Мен аны деле эме кылбайм. Багыраке жакын достор, ошол эки достор, мындай сактаныш достор деле айткым келет. Бүгүнкү күндө ар кимдери бир кумга сиңип кеткендей жок. Кээде бир жакшылыгыңда, башында жакшылыктар болуп атат. Ар кандай жакшылык эмес, эми кичине мындай оор күндөрдө өтүп атат. Ошол маалдарда дагы бир өзүң күткөн адамдарыңдын баары тең бир кумга сиңип кеткендери жок болуп кетет экен. Багыраке жакшы кезиңде адамдарга пайдаң тийген маалда, бир жакшы убактарда жаныңдан жанагы күн тийип турса дагы, күн тийгенде көлөкө чыйт го, ошол сыяктуу көлөкөдө жүрүп, анан кийин күнүң кээде кетет, кээде караңгы түн болгон маалда, ошол маалда дагы көлөкөдөй болот деген, көлөкөдөн болуп жүрөт деген досторуң, жакшы жакын ишенген адамдарың ошол маалда да жок болуп кетет экен. Бул эми өмүрдө бар нерсе экен. Ошондуктан достук деген сөздү дагы өтө абайлап сүйлөш керек экен азыркы маалда. Дос деле жок, досуң өзүңө өзүң доссуң жакшы. Анан албетте өзүң бала баккаң дос, жарың жакшы болсо жарың дос. Андан кийин бул бир тууган. Бир тууган көтөрөт, бир тууган көмөт деген сөз бар кыргызда. Ошол абдан жакшы нерсе экен. Негизи бир туугандан өтөр мындай адамдар жок. Алар ата-энеңден калган медел, белек. Ошондуктан бир туугандарды да аябай аярлап, көздүн карагендей карап, көңүлүн карап, жашынакай жүрсөк деп ойлойм. Менин Кудайыма шүгүр, 11 бир тууганбыз. 11 бир тууган, бизге 5 эркек 6 кызбыз. Кудайыма шүгүр, көздөрүбүз түрүү. Бүгүнкү маалда кече дагы ушу бир эжекем, Идал деген эжекем бар. Эжекемдин 60 жылдыгы болду. Ага мурун Бермет деген эжемдин 60 жылдыгы болгон. Менин мындай айтканда 4 бир тууганым Кудай кааласа 60тан өттү. Эмдиги жылы дагы бир Бердигүл деген эжем 60ка чыгат. Бул абдан жакшы нерсе экен. Алдыдагы агаларым, эжекелерим уже 70ке келип атат. Ошондуктан бир ушундай бир сезим келип эртең менен ушул нерсени жазгым келди. Бир туугандар бири-бириге атаандашпай, бесептешпей, бир кандай бир тууган деген эле сөз кандай сонун. Ошол нерсени багыраке мындай айтканда
кыргызча айтканда абысындай аңдышпай, душман достордой аңдышпай жаштанкай бир тууганга жакшы мамиле кылсак эми жашоодо болот экен. Бир тууган деген ар тартылат, бер тартат, кичкестер урушкан сыяктуу, урушасың, кайра талашасың, кайра жарашасың дегендей, бирок бир ата энеден жаралып, бир үй бүлөдө чоңоюп, ушул өмүр деген жашоого бир деген келечекке бир үйдөн мындай айтканда аттангансың, кийин бири бириңе жардам бергенсиң. Ошондуктан бир тууган арасында өтө ушундай нерсе болбосо деп ойлойм. Өзүмдүкү жакшы, Кудайга шүгүр. Бареке бүгүнкү күндө Кудайыма шүгүр, мен бир туугандарыма абдан ыраазымын. Дайыма сүйлөшүп турам. Алыста жүргөндө дагы мага биринчи өзүмө мөбөлгө болгон белимди буудуруп, мындай айтканда башымды көтөрүп алдыга сүйрөгөн, колума кол, ботума бут болгон бул менин өзүмдүн бир туугандарым. Аман болуңуздар, бир туугандарым. Мен силерди абдан жакшы көрөм. Анан эми достордон эми достук да болсо болот экен, бирөө экөө калат экен, болбосо жок калаганы. Алар да аман болсун. Себеби дегенде ар кандай жашоо бар. Ар кимди мындай айтканда тарбиялай албайсың, ар кимди мындай айтканда окута албайсың. Себеби дегенде ал өзүнүн көңүлүнөн, жүрөктөн келе турган нерсе. Мен айттым, бул эми чачымды айтып алып койсо болот. Чылтырак кызыл көйнөктөрдү, сары ала көйнөктөрдү алып кийип, башкача кийип койсо болот. Бирок адамдын көңүлүн, ички дүйнөсүн табуу, ошол эки нерсени алмаштыруу өтө оңой эмес. Адамдын көңүлүн калтырып алсаң, жүрөгүн оорутуп салсаң деген мен айтып атам да сөздү. Ошондуктан бул өмүрдө көңүл өтө назик болот экен. Көңүл өтө мындай айтканда сезимтал болот экен. Кээ бирибиз мүмкүн бул боло берет, бул ушундай, бул баарын көтөрөт деген сөз туура эмес. Себеби дегенде ошол адамда сезим бар. Ошондуктан өткөн кеткендерди кечиришип, алдыда канча өмүр калды, ошол нерседе, ошол жашоодо, Кудай берген дагы жашоосунда бир ынтымактуу, кайдыгерсиз, бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, жакшы жүрсөк дейм. Бир туугандар буга жерин урушуп жүргөн бир туугандар болсо, элдешкиле, ансига сага башка бир тууган болуп келип бербейт. Ошондуктан дагы таанышып, ата энеси менен таанышып жүргөндөр болсо, элдешкиле, достор мүмкүн бири-бириңерди унутуп, бириңерге кандайдыр бир таарынычтар болсо, жүрсөңөр анын баарын унутуңуздар. Жүрөгүңүздөрдө болсо, көңүлүңүздөрдө болсо чалып, ошол нерсеге мындай көңүлүнө назар салыңыздар, көңүлдөрүн ордуна келтирип алганга аракет кылыңыздар. Мен эгерде ушул көзүмөн жаштар агып кетти, мындай бул эми баягы жүрөктөн чыгып аткан сөз окшойт. Өзүнчө эле бир мындай жаш келип кетти. Бул менин атайын жасаган жерим жок. Ошондой болуп атат, туура деп атат окшойт. Ушул мен бүгүнкү сиздер менен сүйлөшкүм келгенде, ушул нерсени сүйлөшкүм келди. Мына эми баарын ордуна келтирсе болот. Бул чачымды дагы эмнеге айтып атам? Себеби дегенде эми менин чачым үчүн сөгүп жүргөндөр, жаман көрүп жүргөндөр да көрүңүздөр мына. Көрүп, эс алып, той берип дегендей ошонсоңуздар болот. Менин чачым кайра айтып келчек жерин. Эми бул бир чети тамаша сөз, бир чети эми туура эле сиздерге айтайын деп турган сөз. Себеби дегенде ушул чач аркылуу, мен кийим аркылуу кандай жүрөккө турган, көңүлгө тие турган жаман сөздөрдү айтасыздар. Жаман сөздөрдү айтасыздар. Ошондуктан ушул нерсени айтып атам, мен сиздерге жаман сөз айтпайм эч качан. Мына жайла айтып атам. Себеби дегенде жаман сөз бул жаман нерсе. Бизди негизи Кудай Таалам ооздуу тилди жакшы сөз үчүн, пактылуу болуш үчүн гана берген. Ушул ооздорубуздан, тилдерибизден жакшы гана
мондай сонун мен гүлгө оронуп отурам. Ушундай гүлгө оронгон, гүлгө ороп, гүлдөрдөн тандап, сөздөрдүн сонусу гүлдөрдөн тандап туруп, адамдардын жүрөгүнө жакшы сөз сүйлөп, жумшак сүйлөп, жакшы жеткирсек, адам өзүнчө бир бактылуу да болот, жакшы деле болот. Мына өзүңүздөр деле байкап көрүңүздөрчү. Көңүлүңүздө чөгүп отурганда бир силер жөнүндө бир жакшы сөздөрдү досуңар же бир тууганыңар, балаңар деле ошол жарыңар жазса, же жакшынакай эле бир тааныштарыңар жакшы сөз жазса, өзүңүздөрчө мындай жан эргип, бир жакшы болуп, өзүңөр бир жакшы сезип каласыңар. Чынбы? Бул баарыбыздын башыбызда бар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы сөздүн мааниси, жакшы сөздүн мындай айтканда адамга берген таасири өтө зор экенин билип турабыз, сезебиз. Ал эми ошол маалда тескеринче жаман сөз уксаң, кандай жаман болосуң? Көңүлүң ооруйт, жүрөгүң ооруйт, давлениең көтөрүлөт. Анан ошол аркылуу барып да башкалар менен да урушасың, мындай бир башка нерселер болот да. Ошондуктан сөздү сүйлөсөк дагы, бир нерсе кылсак дагы ошонун артын ойлоп, көңүлүн ойлоп, ал адам мейли кандай адам болбосун, мындай мамиле кылсак. Бизде дагы бир ушундай бетке урарлык, мындай бетти кандай десем, бет тырмалык, анан бетке айтам деп эле бир жаман сөздөрдү айтып, адамдын көңүлүн оорутканды жакшы көрөбүз. Мен акыркы малдарда акыркы эмес, уже көптөн бери эле ушул мен өзүм билесиңер блогер дагымын, анан кийин өзүмдүн жашоомду дайыма силерге көрсөтүп турам, өзүм жөнүндө көрсөтүп турам. Ошондо канчалаган негатив, канчалаган сөздөр, ойлонбой айтылган сөздөр, мүмкүн ал бирөөлөргө урушуп алып айтылган сөздөр, же атайын айтылган сөздөр, ичи таарып аткан сөздөр, анын баарын билем. Бирок ошол нерсе биздин Кыргызстанда, айрыкча эле мен башкасын албай эле коеюн, казактарда да бар экен бул нерсе. Себеби дегенде мен казак көрүүчүлөрүм да бар. Өтө чоң ошол негатив, адамдардын айтканда агрессия деп коет го, аябай кыжырланып калган, ичи таарланган, оозунан жакшы сөз чыкпаган көп нерселер, көп адамдын катарлары ошол жака ооп кеткен сыяктуу көрүнөт. Бул эми психологияда айтылат экен, өзүнүн мындай жашоосу болбогон соң, өзүнүн жашоосу жакшы болбогон соң ушундай нерселерди кылат депчи. Бирок ал нерсени өзүбүз оңдосок болот, өзүбүздөн өзгөрүүнү баштасак болот. Өзгөрүү деген эле бул эмне? Бул өзүңдүн өмүрүңдү өзгөртүп, өзүңдүн каалаган максатыңды алдыңа коюп, башка бирөөлөрдүн ушагына кирбей, башка бирөөлөрдүн сөздөрүнө кирбей, өзүңдүн оюңду айта билүү, анан өзүң эмне каалаган кийимиңди кийип, каалаган тамагыңды ичип, каалаган нерсеңди айтып, мындай жакшы, анан кийин каалагандай өмүр сүрсөң, анан кийин бул Кудай деле берет экен. Анан бирөөгө мамиле кылсаң да чын жүрөктөн Кудайыма шүгүр, Кудайыма тобо деп жүрөгүң менен мындай ушул нерселерди жасасаң, мен ойлойм, Кудай дагы пейилге берет негизи. Анан кийин бирөөнү бирдемени берип коюп, бирөөгө 2 чай берип коюп, үйүңө 3-4 күн чакырып коюп, же болбосо кичине акча берип коюп, анан кайра анын баарынын артынан көңүлүн оорутуп, сыдырып, баарын какшытып, көңүлүн оорутуп, ошол адамдарга кайра ошол нерсени айтып атып, мындай айтканда тамтыгын, кыргызча айтканда тамтыгын чыгарып алсаңар, бул туура эмес нерсе. Бул демек, бул чын жүрөктөн жасаган жоксуң, ал туура эмес нерсе болот. Мен башыма мындай нерсе көп болуп жүрөт, көп өттү. Ошондуктан азыр деле бирөөнүн үйүнө конокко баруу, бирөөнү бирдеме алуудан уже тартынып коркуп да калдым. Мындай эметким келбейт да. Себеби дегенде бул туура эмес, бул маданиятка, бул адамгерчиликке жатпайт деп ойлойм. Берген нерсеңди эч качан айтпаш керек. Кылган жакшы нерсеңди эч качан колко кылбаш керек. Муну Кудайдын алдына Кудайыма деп, Кудайдын атынан Кудайыма деп жасасаң, ал сага 10 эселеген боюнча, 100 эселеген боюнча кайтат.
Мен дайым айтам, бир нерсе жакшы нерсе болсо, бул демек менин ата энемдин бирөөгө кылган жакшылыгы болсо керек. Ошол келип бүгүн мага жетип атат деп ойлоп, мындай ушундай кабыл алам да. Себеби дегенде артта бар балдарды, неберелерди унутпаңыздар, ар бириңиздерде бар. Ошондуктан азыркы кылып аткан жаман мамилеңиздер, жаман мындай айтканда ой санаңыздар, ошондой нерсенин баардыгын анан кийин аларга дагы тийип калышы мүмкүн. Аны өзүңүздөр билесиздер, менсиз деле. Мен эмнегедир ушул нерсени сиздер менен сүйлөшкүм келди. Себеби дегенде бизде психологдор жок. Психологко баралы десек, элдин баары айтат, психолог бул жинди болуп калган окшойт. Бизде ушундай. Бул Европага келгенден баштап мен ушул психологдорду көрүп, өзүм деле психологко барып жүргөм. Башында мага мындай айтканда башкача болду, бирок психолог деген бул абдан жакшы нерсе экен. Ошол бизге ошо психолог жетишпейт. Психологдорго барыңыздар. Азыр бир заманбап сонун тренингдер өтүп атат. Ошолорго да барыңыздар. Психологдор бул сиздердин өзүңүздөрдүн эмне каалап аткан, өзүңүздөрдүн жашоодогу мындай айтканда багытыңыздарга туура жолдоп, анан кийин өзүңүздөрдүн ошо турган жанагы толкундооңуздар, кыжалат болгонуңуздарда өзүңүздөрдү каяка жумшаңыздарды билбей, өзүңүздөрдүн мындай айтканда өнөрүңөрдү, өзүңөрдүн жөндөмүңөрдү жумшай албай атсаңар, анан адамдар менен катнашыңар, адамдар менен ымалаңыздар келишпей атса, ошонун баарын тең адамдар эмес, үй бүлө, бала бакыра менен дегендей айлана чөйрөнө менен болуп аткан катнаш, ымала жакшы болбой атса, ошону психологдор ордуна коет. Деги эле психологдор сен өзүңдү таап, мындай айтканда жакшы бир өзүңдүн жүрөгүңдө тынчтык болот экен. Анан бизде болсо эми өзүбүзгө психологбуз деп коюп жүрө беребиз го. Бул нерсе туура эмес, себеби дегенде баардык нерсе ушу психологиядан башталат экен. Бизде бала кезден баштап колго билесиздер, колго бутка чапкылап эле болбойт, сен мындайсың, сен тигиндейсиң, кайсарыңа, тигинин баласын карачы, тигинин кызын карачы деп эле билесиңер бала кезде мындай айтканда кошунанын балдары жакшы сенден көрө. Мен бир жолу ушинтип айтчу элем, биздин ата энебиз дагы биз эле кура эмес, ошентип айтканда айтчу элем, анда ошолордун балдарын бала кылып албайсыздар депчи. Биз алмашпайлыбы деп. Анда да тиликчү элек. Эми бул мурунку ошол Советтер Союзунан келе жаткан тарбияларыбыз экен, көп нерсебиз туура эмес. Көп нерсе туура болгону менен көп нерсе да туура эмес экен. Ошондуктан балдарды эркин өстүргүлө, балдардын ою менен болуш керек. Анан эми ою менен болгондо таптакыр эле чалчактата салбай, албетте туура эмес кылса сабап дөңкүлдөтүп жатып калбай, кичине сөз менен отургузуп, мындай айтканда жана үлгүлөр менен көрсөтүп, ушул нерселерди кылсак, балдарды эркин өстүрсөк, балдар кийин оюн айтканга дагы, кийин келечекте дагы өзүнүн ордун кыйналбай табат экен. Бизде болсо ата эне эмне кааласа ошо болот. Эл эмне дейт, анан журт эмне дейт, мамлекет эмне дейт деп отура беребиз. Эми баарыке мен бул жерден, конечно, албетте жаман нерсеге мен үндөбөйм, бирок адамдар эркин өссө, келечеги дагы абдан жакшы болот экен. Бул нерсени мен мына Европадан көрүп атам. Европадан дагы жакшы көргөн жерлерим, мага абдан жаккан нерселери бул жерде мен сиздерге айтам. Биринчиден, күйөөгө тийдиңби, аял алдыңбы, күйөөгө тийдиңби, күйөөң барбы, аялың барбы, эмнеге тийбей жүрөсүң деген мындай сиздерге айтып аткан сөзүм ушу болбойт, мындай айтканда болбой турган запрещенный деп коеюнчу орусча. Ошондой сөздөр бар да. Бул жерде ошол эки нерсени абдан жакшы кабыл алышат экен. Ошол мен айткан жана күйөөгө тийдиңби, аял албай жүрөсүңбү, анан балаң барбы, эмнеге балаң жок, андан сырткары айлык, канча акча табасың, канча берди, ушул нерселер адамдын жанагы семиз экен, арык экен. Анан кийин эми сиздер өзүңөр мындай айтканда кыска экен, узун экен, анан эркекке окшош экен, аялга окшош экен,
Андан сырткары кыйшак экен, мыйшак экен, аксак экен, таскак экен, өтө эле чулдур экен, өтө эле шустрый экен, өтө эле жалдыраган экен деп ушу сыяктуу мындай бизде аябай сындайбыз го. Ошол нерселер бул жерде жок. Анан адамдын сырткы келбетин такыр карашпайт. Булар адамдын бүгүнкү мен сиздерге айтып аткан ич дүйнөсүн айтышат. Мына ошол нерсени биринчи коюшат экен да. Бизде болсо тескерисинче ошонун баары тең биринчи орунда. Биз азыркы кичине бой жетип калган балдардын баарын тең аял деп кыйнайбыз. Бой жетип калган кыздардын баарын күйөөгө тийбесин деп артынан кубалап алабыз. Бул туура эмес нерсе экен. Нике кайып деген сөз бар го кыргызда. Өзүнүн убагы келгенде анан турмушка чыгат, аял алат дегендей. Ошондо токтотсоң деле алар токтобойт. Ошондон баары тең ошол нерселерди абайлаш керек экен. Анан мен айтам, балдардын да келечегин ойлоп, балалуу болуп коюш оңой эле. Мен раматлык атам айтчу эле, эмне балалуу болгон оңой эле, ал эми үйлөнөсүң, анан кийин экөөңүз сүйүшүп каласыңар, төшөккө жатасыңар, болду, анан бала пайда болот. Ал нерсе болот, бирок баланын да келечегин ойлоп, ошо баланы багаласыңбы, кандай билим бере аласың, ошону да ойлошубуз керек да. Анан бири-бирин эле багып өскөн заман өтүп кетти да. Биз Советтер Союзунда, мисалы мен 11 бир тууганмын. Ошол маалда 11 тууган, 15 бир тууган, 18 бир тууган адамдар болгон. Бирок бизде Советтер Союзунда бирибизди көтөрүп өстүргөнбүз. Анда заман ошондой болчу. Азыркы заман такыр башка. Ошондуктан буяк жагындагы ойлонуп жасаш керек экен да. Ошол нерсени дагы мисалы үчүн пландап дегендей карап, анан кийин баягы эме айтып коет эми баланын өзүнүн ырыскысы бар, ошо менен келет деп. Ырыскысы албетте бар Кудайдан, бирок көптөгөн балдар кароосуз сыртта калып атат. Бала жана жетимдер үйүнө түшүп калып атат. Канча баланы таштап коюп ата энеси Россияга, чет мамлекетке кетип калып атат. Ошо баланын ата энеге муктаж болгон маалында карабай сырткы акчанын артынан кетип атышат. Аны эле түшүнсөк болот, бирок атанын эненин мээримин көрбөй өсүп, ар кайсы тайэжелердин үйүндө, тайэкелердин үйүндө, башка агалардын үйүндө калып, ошо балдар бир башкача, кичине ташбоорактан да бир башкача мүнөздөгү балдар өсүп калды. Алар албетте айтат, мисалы үчүн убагында мени караган жоксуң, мага эчтеке айтпай эле кой деп. Бул маалда эмне кыласың? Салган үйүң турат, мына салдың үйүң, өмүр бою бүтпөй аткан үйүң, мына дарбазаңды салдың, баланын жүрөгүн, бала кызыңдын жүрөгүн, ошонун тарбиясын өткөрүп алдың. Ошол нерсени унутпаш керек. Эртең күнү сага кайшы айтып, укпай кетип, талаалап кетсе, бул ошо баланын сен өзүң ушул маалда карабай өткөрүп, мээрим бербей өткөрүп салдың. Ошондуктан ушул жагында карасаңыздар, ар бир кетсеңиздер, семья чогуу жүрсөңүздөр, балдарды алып кетсеңиздер деп ойлойм. Себеби ушул нерсени да мен көп ойлойм да. Бизде көп ошондой. Эми башыбыздан деле өткөн, эми көп бала бар эмес, бирок көбүнчө балдар ошондой, мындай айтканда, стрессте, ошондой бир травмада өсөт. Анан кийин ушул нерсени айткым келди. Анан эң негизгиси Европадагы жана нерселерди айттым. Ушул нерселер мисалы үчүн биякта жакшы экен. Ушундан эркин өсөт, бир башкача. Эми бияктын баардык жагын мен мактабайм. Тескери минус жактары да бар. Ал болсо мисалы үчүн ушул жана улууларды көп сыйлабайт. Мага ошол жакпайт, себеби баарын теңдеп салат. Автобуста кетип баратсаң, мисалы үчүн кичинекей эле демейли, эми чоң эле жаштар улууларга орун бошотуп бербейт. Мага ошол абдан жакпайт. Баарын сен деп сүйлөшөт биякта, кээде эле мындай эме болбаса. Анан өзүбүздүн эми бул жерде мен барыңыздар Европага, Европанын эмесине мындай багыттап үгүттөгөн жерим жок.
Бияктын жакшы, жаман жагын да айтып отурам. Биздин өзүбүздүн дагы жакшынакай үрп адатыбызда жакшы нерселер бар. Ошол нерселерди колдон чыгарбай жакшы алып жүрөлүк деген ойдомун. Анан бүгүнкү күндө ушул менин YouTube'ума жазылыңыздар. Менин YouTube'ум Мерген Турган Үмүт. YouTube Үмүт деп кошуп койдум. Бул себеби мен мамамдын, энемдин аты. Жакшы экен. Эми жакпаса да обсуждение кылыңыздар. Мен өзүмчө ушул ата энемди аябай сагынам. Алыста жүргөндө анан ошондо ошол папамдын, атамдын атына мамамды кошуп койдум дедим. Ошондон менин YouTube'ум аты Мерген Турган Үмүт. Ушул YouTube'га катталыңыздар. YouTube'ума мындан кийин дагы ушундай кенен темада сүйлөшүп турууну чечтим. Себеби дегенде жашыбыз 55-тен ашты. Быйыл мен 56-га чыктым. Анан Кудай кааласа ошол колдон келишинче жакшынакай бир өзүмдүн оюмду, мүмкүн баарыңыздарга керек болбосо, кээ бирөөүнө керек болор. Ушундай айтууну, чечүүнү айтып сиздер менен бөлүшүүнү чечтим. Бул болсо ушу менин биринчи YouTube'га деп атайын, Мерген Турган YouTube Үмүт YouTube'уна жазган нерсем болду. Бүгүн үйдө отуруп ушул нерселерди, ойлорду, ой толгоолорду, ой жүргүзүүлөрдү жаздым. Дагы жазып турам. Алдына өзүңүздөрдүн комментарияларыңызды жазыңыздар. Анан колдон келишинче жумшагыраак сүйлөшөлүчү. Жаман сөздөн арыраак. Эми жаман сөздөрдү жазган адамдар эле бар, эми алар өздөрүнүн табияты ошондой мүмкүн. Канчалык жаман жазсаңыздар, ошонун баары айланып барып өзүңүздөргө жанагы бумеранг деп коет го. Айланып барып эле жер тоголук өзүңүздөргө тиет. Ошондуктан канча жаман сөз айтсаңыздар дагы ал мага эмес, мени көтөргөнүңөр болот. Менин балекет талайларымды аласыңар дагы өзүңүздөр кайрадан бумерангды ошол айткан сөзүңүздөр өзүңүздөргө келет. Ошондуктан жаман сөздү азыраак сүйлөп, жакшы сөздөрдү айтып, ой бөлүшүп дегендей ушул нерселерди кылалык деп ойлодум. Анан кийин өзгөрүүлүү өзүбүздөн башталат экен. Эч качан өзгөрүү кеч болбойт. Кудай кааласа угуп атам, Кыргызстан абдан оңолуп атат деп. Албетте Азамат, азыркы биздин президент. Бул мени баарыке кошоматка койсойгон жерим жок. Мен андай нерсени жаман көрөм. Андай нерсени кылсам мен давно башка жерде болмокмун, башкача абалда. Анан кийин мен эми айтканда жакшы ишти жакшы, жаман ишти жаман деп айтып жүргөн адаммын. Анан эми мен дагы өзүмө Кудай берген ырыскымды жеп, Кудай берген жашоомду жашап жүрөм. Эң эскиси адам болууну унутпайлык. Өзүбүздүн атабыз айткандай, Чыңгыз атабыз айткандай, адам болуу күн сайын бул чоң мындай айтканда жумуш экен. Ошол адам болуу өтө чоң иш дегендей. Ошол эмне болсок дагы кандай болбойлук, кыйшык бололук, мыйшык бололук, семиз бололук, арык бололук, аялдай бололук, эркектей бололук, шыпылдак бололук, ылай былтык бололук, акылдуу бололук, тупой бололук деген эми өзүңүздөр түшүнүңүздөр. Болсок дагы эң негизгиси адам болуп калалык, адам болуп жүрөлүк. Ушу менен мен бүгүнкү сиздер менен кичине ой жүгүртүүмдү аягына чыктым. Менин YouTube'ума жазылыңыздар. Кудай кааласа ошол оюңуздарды жазып, анан дагы кандай бир суроолорду, кандай темада сүйлөшөбүз ошол жөнүндө дагы жазсаңыздар, мүмкүн кийинки маалда, кийинки кезекте ошол жөнүндө сүйлөшөлүк. Ошол силер менен мен Мерген Турган. Бүгүнкү күндө мондай жаңылык менен чыктым. Анан кийин кичине менин легендаруу чачыман эс алыңыздар. Чачым болсо мындай айтканда эс алууга кетти. Албакошум. Анан ал чачым келечекке жерин мени ушундай калпта көрүүнү каалагандар көрүп эс алыңыздар. Обязательно түлөө, анан той бериңиздер.
Бул эми баягы тамаша сөз, бирок жашоого жараша сөз. Ошол баарыңыздарга элек каалайм, ден соолукта болуңуздар. Эми бул жарым саат мына 35 мүнөт сүйлөп коюп турмун. Кийинки сөздөрдө эми мындан кыскараак да сүйлөгөнгө аракет кылалык. Мүмкүн эми темага жараша узун да сүйлөшөбүз. Баарыңыздарга элек каалайм. Германиядан, Көлн шаарынан сиздердин берген турганыңыздар. Баарыңыздарга салам, жакшы күн каалайм.